Bir аял 1995-жылы болуп өткөн окуяны баяндайт. Эрим жашоого кызыгуусу күчтүү, аракетчен жана аябай келишкен сулуу жигит эле. Диндар жана сулуу кулк мүнөзүнүн ээси эле. Ата-энеси көп жакшылык кылуучу инсандардан эле. 1980-жылы турмуш курдук. Ал менен бирге башка Саудиядагы үй-бүлөлөр сыяктуу атасынын үйүндө жашайт элек. Ата-энеси кылган жакшылыгын көрүп таң калат элем. Аллахка мен үчүн ушул жерди насип кылганы үчүн шүгүрлөр айтат элем. Турмушубузга 1 жыл өтүп, кыз перзенттүү болдук. Кийинчерээк эримдин иши мамлекет чыгышынын иш жерине көчтү. Ал бир жума жумушуна кетип, ошол жерде калар жана келип үйүбүздө 1 жума болот эле. 3 жыл мына ошондой өткөн. Кызым 4 жашка кирген эле. 1985-жыл Рамазан айынын 9-күнү. Үйүбүзгө кайта жатып, Риязда машинасы оодарылып кетип, автокырсыкка учурады. Мунун артынан ооруканага жаткырылды. Ал кома абалына түштү. Дарылап жаткан тажрыйбалуу дарыгерлер эримдин мээ иштеши таптакыр токтогонуну жана 95% мээ системасы иштен чыкканын билдиришти. Бул окуя бизге аябай кыйын болду. Айрыкча анын жашы өткөн ата-энесине каттуу таасир кылды. Атасын каттуу жакшы көрө турган Асма кызымдын суроолору ичимди тырнар эле. Атасы ага жакшы көргөн оюнчугун алып берүүнү убада кылган эле. Биз ар күнү кезекме-кезек эримдин абалын билгени барып турат элек. Бирок анын абалы өзгөрбөйт эле. 3 жыл өткөндө кээ бир адамдар мага казылыкка барып, эримдин мээси өлгөндүгү жана тирүүлүүсүнө үмүт жоктугун айтып, казыдан талак алыштыгымды кеңеш беришти. Кээ бир шейхтер эр кишинин мээси өлгөндүгү анык болгон учурда аял киши талак алышы мүмкүн деп фатва берди. Бирок мен мындан толугу менен баш тартып, эгерде эримдин денеси жер үстүндө экен, талак албасымды айттым. Же башка өлүктөр сыңары жерге берилсин, болбосо Аллах беришке баштаганча аны менден айырбасындар дедим. Эми негизи ойлорумду кызыма караттым. Кызымды Куран жаттатыш медресесиге алып кирдим. Ал 10 жашка толбостон Куранды толук жат алды. Кийинчерээк кызыма атасын эмне болгонун айттым. Ал дайыма атасыны эсине алар, кээде ыйлар, кээде ичине жутат эле. Кызым бардык парз намаздарын өз убагында окуйт эле. 7 жашка толбостон туруп, кеченин акырында туруп ибадат кылар эле. Рахматты чоң энеси жана чоң атасы менен биргеликте мага аны чырайлуу тарбия кылышты насип кылган Аллахка шүгүрлөр айтамын. Кызым мен менен бирге убакыт менен атасыны көргөнү барар, кээде эсе салам жолдор, ошондой эле атасынын атынан садакалар кылар эле. 1990-жыл күндөрүнүн биринде кызым мага карап, "Апа, мени атамдын жанына коюп кетиң. Бул кече атамдын жанында жатып калайын" деди. Бир аз ойлонуп турдум да кийин ыраазы болдум. Кызым сөздөйт. Атамдын жанына отуруп, Бакара сүрөсүнү окуй баштадым. Аны окуп бүтүрдүм. Кийин бир аз уйку баскан эле, уктап калдым. Турсам, кудум жүзүмдү жылмаюу каптагандай, жүрөгүм эсе ырахаттангандай болду. Ошол үчүн ордумдан туруп даарат алдым жана Аллах күч бергенче намаз окудум. Соң намазымда экинчи жолу бир аз уйку басты. Бирок кудум бир киши мага "Тур, кандай кылып Рахман зат ойгок болсо сен уктайсың? Аллах бир пендесин да курук калтырбай турган, дуаларды Аллах кабыл кылуучу бул убакта кандай уктайсың?" дегендей болду. Кудум бир жоготкон нерсемди эстегендей болуп турдум. Колумду көтөрдүм, атама карадым. Көз жаштарым толуп агып жаткан эле жана дуа кылдым. "Эй Роббим, эй тирүүлүк жана кайюм сыпатына эге зат, эй Жаббар, эй улуг зат, эй бүт нерседен жогору туруучу зат, эй Рахман, эй Рохим, мына бул менин атам. Сенин пенделериңдин
биридир. Ага кыйынчылык келди. Биз эсе сабыр кылдык жана сага шүгүрлөр айттык. Сен бизге берген тагдырыңа ыраазы болдук. Эй Аллах, ал сенин каалооң жана рахматың астыдадыр. Эй Аллах, эй Аюпка дардыдан шыпа берген, Мусанын апасына кайтарган, Юнуска балык ичинде үмүт берген жана отту Ибрагимге суук жана саламаттык кылган зат. Атама түшкөн дарттан өзүң шыпа бергин. Дагын көздөрүмдү уйку басып, багымдаттан аз гана алдын уктап калдым. Ушул учур бирден «Эй кыз, сен кимсиң? Бул жерде эмне кылып жатасың?» деген үн келди. Үндү угуп, ал жак, бул жакка карадым, бирок эч кимди көрбөйт элем. Кийин экинчи жолу кайталанды. Карасам, үн эси атам экен. Өзүмдү кармап тура албастан, сүйүнүштөн атамды кучактап алдым. Атам эсе мени өзүдөн узакташтырып, «Астагфираллах» деди жана «Аллахтан корк, сен мага адал эмессиң» деди. Мен «Кызыңыз Асма» дедим. Ошондо атам унчукпай калды. Доктурлардын алдыга чыгып муну айттым. Алар атамды көрүп таң калышты. Америкалык доктур сынык араб тилинде дудуктанып «Субханаллах» эле дей алды. Башка египеттик доктур сөөктөргө алар чирип кеткенден кийин жан киргизе турган Аллах бүт кемчиликтерден таза деген маанидеги аятка окшош сөздү айтты. Атам эсе түшүндүрүп бергенибизге чейин эмне болгонун билбей турду. Кийин ыйлап, Аллах өзү эң жакшы сактоочу жана ал салих адамдарды дос тутат деди. Аллахка ант. Авариядан алдын Зуха намазын окуштук үчүн ниет кылганымды эле эстей аламын. Билбедим, аны окудумбу же жокпу деди. Аялы айтты. Абу Асма үйүбүзгө алдын таныгандай кайтып келди. Азыр ал 46 жашка кирип калды. Бир уул перзент көрдүк. Азыр 2 жашка кадам басып жатат. Эримди мага 15 жыл өтүп кайтарып берген, анын кызыны саламат сактаган жана мени дүйнөдөн унутулган абалда да эриме садык болууга жана ыклас кылышка насип кылган Аллах бүт кемчиликтерден таза заттыр. Ошол үчүн дуаны таштабаңыздар. Себеби дуа казаны кайтарат жана ким Аллахты назарда тутса, Аллах аны назарда тутат. Ата-энелерибизге жакшылык кылууну унутпайлы. Билейлик, иштерди жүргүзүш жана аларды өлчөп коюш Аллахтын гана колундадыр. Башка эч ким муну кыла албайт. Бул окуяны мен өрнөк үчүн айтып бердим. Шоят Аллах аны дүйнө жолдору тарайып, мүшкүлдүктөрү чоңоюп, алдыда бүт эшиктери бекилип, үмүт жолдору кесилип калган адамдарга пайдалуу кылса. Дуа кылып Аллахтан сураң жана дуаңызды кабыл кылышына ишениң. Акыркы сөзүбүз: Аламдардын Роббиси Аллахка шүгүрлөр болсун. Үмүт үзбөң. Бир гана Аллага дуа кылың.